Salamatsızlar da. Oturun. Biz sanat uğraşlarının altında özgürlükleri tanıdığı manayı tanıyoruz. Zorluk, Fransa'yla da yapıcı manayı tanıdığı. Yeni matematika tabirimleri söyledik. Bunu biz kalp çizmeliysek olur. Matematika tabirimleri söyledik. Matematika kimyada kanday rol oynuyor, fizikada kanday rol oynuyor. Demek, ilmin қатары пайда болмай, математиканың бөлігі қатары пайда болмай, астрономияның бөлігі қатары пайда болды. Өзіңдің жауабың бар ма? Тригонометрия. Тригонометрия дегенде қайсы тілден келіп шыққан оқып жатасың? Қотырғанда қандай болады? Тригонометрия деген үш дегенді түсіндіреді, ал метрия деген ченейін. Демек, үш болып тұр? Ченейін де. Екінші, азаматсың. Yanında katangız bir bölümün 2 minus alfa bu da özün atış tasavvuru sonuçta tangiz alfa. Tangiz alfa. Bu kaç çeyrek Türkçe oldu? Birinci çeyrek. жылға чейин trigonometriya только геометриялык жол менен эсептелип келген. Башкача айтканда тик буруч, үч буруч
бурчтуктун жактарынын жана бурчтардын арасындагы байланыш боюнча Так, андан кийин эмне болду демек? Биз деген жаңы цветка форма салдык. Жаңы бир жаңы тема байланыш форманы пайдаландык. Жөө канча болду окуп койсоң? Минус 160. Азаматтын кол чабагы. Көп тармактарда колдонулат. Мисалы менен архитектура, курулуш, медицина. Курулуш колдонбосо эле, бул мисалы менен алыста жакын барбай туруп эле бийиктиги же мындай жактарды эсептегенде колдонулат. Мисалы буякта сүрөттө көргөндөй бул бактын бийиктигин тактайт. Андан кийин канча айтып кеткендей эле астрономияда болду. Тригонометрияның тарихы жөнүндө сөз бар. Анан кийин айтып берем, тригонометрияның тарихы жөнүндө ким сөз бар? Энгел Акашев. Тригонометрия өзүнүн ичинде калып кеткен. Эгер бул алгебралык маселелер менен туюндуруу мүмкүн эмес болгондукта, бул жаңы тригонометрия функцияларды киргизүү зарыл болгон экен. Ошондуктан негизинен Sinusların komandası da 8, 13 bal eкен. Bu yerden 6, 11 bal eкен kosinuslar. Tangensler 14 eкен. Katangens mine sinuslar 1 de eкен. 13 bal eкен ayış burçluklar, 11 bal eкен. Kalanlarında barında bir de 5 balda alınır. Üçüncü orunda 3 burçluk etti. Emin hazır baldarlarda etmesine birinci tangensler, top başlayıp bir kadar çalıştık olur. Gince açıştı gezdi. Себеби баардык сертификаттын көрсөтүп, ошол тапшырмалардын негизинде баардык сүйлөп, баардык Size birinci orunda aldılar, 5 boşa bulur. İkinci orunda var, yeni yaş. Bugün sabahta qaysi tema menен tanıştık. Ekesinden burçtun. Silosun tanıştık. Daha sizler adıyla sen de zundan tanıştın. Yani bugün sabah sizlerge emesini yaptı. Sana ne yaptın? Bugün sabahta biz algebradan bu esepler жағынан чыгарып тригонометрия Tartında kadar koydu. Tartında yürüdü. Neyin adına? Qanday turmuşunun qaysi ayaklarında faydalanadigan?
Sen de bugün saatte yeni çalışsanız. Sonuçta analiz şu. Yanvarlarda da kosmosta da şu. Diyaloga da iyi bir konu. Sen gruppadan adın size var. Medisinada olanlar, bizce cürümüzün işleyişi. Sen gruppadan günde artık size var. Жашы ордадагы кегири колдолот. Клара эмнесинен жакты күнкү саат? Кандай? Топ ичинде иштегенде эмнеси жакты? Топ менен иштегенде эмне болду? Бири-бириңерге? Ар бир ой эмне болду бизде? Ал болду дагы. Топ менен иштегенде өзү дагы билбегениңиз, ийгендеринизде билбей Demek kayıt almalarımızda bize başkaça tutmalar ettirir. Bana bunları dediğim aylar üzere ne dediğini, ne dediğini, dal ettirir. Hani sonra kendini özüm tura jalgam da üçüncü olsun bu çift yolda tura manderdi. Var olarak tutarışlar, var olarak lazım. Bu sıra. Algebra жана geometriya сабактарын биз өтө интерактивдүү түрдө өтөбүз. Эгер бизге теманы түшүндүрүп берип койбостон, бул теманын биз түпкү теориясын далилдеп өзүбүз жана муну деген практикада колдонгонго үйрөнөбүз. Мисалы кадимки сабакты баштоодон мурун биз өтүлгөн темаларды кайталайбыз. Мунун негизги максаты бул өтүлгөн теманы бышыктоо жана сабакка болгон кызыгууну арттыруу. Ошондой эле биз логикалык эсептерди дагы чыгарабыз. Бул логикалык эсептер жеке эле логиканы өнүктүрүүгө эмес, сабактын чарчоо ордунда ойлонгон эсеп болот. Мындан тышкары биз эсептерди ооз-эки түрдө чыгарабыз. Себеби ооз-эки түрдө чыгаруу бул батыраак жана интенсивдүү жол эсептелет. Мухалимдикке кандай келдиңиз эле бул кесипти тандоогуңуздун себеби эмнеде? Мен мухалимдик кесипти тандоодо эң биринчи өзүмдүн атам жайлабай жылкычы чоң таасир берди. Себеби папам сабакка даярданып атканда ушунчалык көп китептерди алып, практикалык маселелерди алып, өзү физика мугалими, Илагардунун отличниги, мектепте директордун орун басары болуп иштеген. Балдарды ушунчалык жакшы көргөн, сүйгөн адам. Ошондуктан папамдын чоң ролу бар. Андан кийин биринчи мугалимим оң окуган эжебиздин дагы чоң таасири бар. Себеби эже балдарды аябай жакшы көрүп, ушунчалык башыбыздан сылап, бетибизден өп, бооруна кысып, ушундай бизди жакшы көрчү. Биздин класс эң алдыңкы класс болуп, мектепте эң мыкты класс болуп өткөнбүз. Окуучулардын иштерде кандай көйгөйлөр жаралат дегиле, окуучулар менен баарды тарашасызбы? Окуучулар менен иштөөдө негизгиси окуучулар сабакка кызыкса, окуучуларды мугалимдери сабакка кызыктыра алса, эң жакшы жыйынтыктар болот. Көйгөйлөр качан пайда болот? Көйгөйлөр эгерде үйдө тарбия башаты үйгө деп коет, эгерде үйлөрдө бала кандайдыр бир көйгөй менен же бир таарыныч менен келген болсо, сабакта ошо өзүн көңүл бура албаса, демек балага көйгөйлөрдү жаратпаш үчүн мугалим ошо баланын өзүнүн психологиялык абалын жакшы билиш керек. Колдоочу жерде балдарды колдоп, жакшы сөз айтчу жерде жакшы сөз айтып, ал эми иштей турган, эмгекке чегире турган убакта балдарды эмгекке чегире билиш керек. Өзүңүздүн жеке иш тажрыйбаңыздан азыркы окуучулар менен мурунку окуучулардын кандай негизги айырмачылыктарын байкадыңыз? Мурунку окуучулар ушундай билимге ынтызар, зирек балдар деп ойлойм. Себеби кандай тапшырма болбосун алар ашыгы менен аткарып, ушу мугалимди кантип кубансам экен деп ушундай бир өзүнчө аракеттери билинер эле. Азыр деле ошо жашны окуган зирек балдарыбыз бар. Бирок көбүнчө азыр ашыгыраак отуруп эсеп чыгарганга, ашыраак иштегенге айрымдарыбыз иштей албай атабыз. Демек мурун деле азыр деле математикага кызыккан окуучулар бирдей эле иштешет деп ойлойм. Азыркы учурда ата-энелер менен кандай иштерде жүрүп жатасыз? Азыркы учурда ата-энелер менен биз пландагы иш-аракет, пландагы иш-чараларды аткарып атабыз. Мектеп боюнча, андан сырткары жалпы темалар боюнча иштеп атабыз.
ушул апрель айы китеп окуу айына карата мынакей Хатиже Кубра Тангардын бакырбаган апалар же бакырып кыйкырбаган бала тарбия урмалары боюнча биз бул китепти биздин энелерибиз окуп чыгып анан тестирүү жүргүзөбүз. Бул тестирүүнүн жыйынтыгында бакырып кыйкырбаган бала тарбия урмалары кандай боло тургандыгы жөнүндөгү анан тесттин жыйынтыгындагы жыйынтыгы менен иштейбиз. Андан сырткары мен ошол кийинки айда ошол биздин психолог, жаш психолог кызыбыз Сумай Асанованын Кечикпечи ата деген китеби боюнча дагы аталар менен иштесем деп ойлоп атам. Себеби бул жерде көбүнчө аталар материалдык жактан камсыз кылып балдарды, бирок моралдык жактан көбүнчө колдоо көрсөтпөй келишет. Мен тамагыңды алып берип атам, кийимиңди алып берип атам, жакшы мектептен окутуп атам, мен сени жакшы эле мындай багып атам деп, бирок бала менен сүйлөшүүнү, бала менен баарлашууну карабай келишет. Ошондуктан ата балага ишеним көрсөтүп, күчтүү болуш үчүн балага ишеним көрсөтүш керек. Ошон үчүн атанын орду өзгөчө зор деп ойлойм. Себеби кийинки учурларда жалаң эле үй бүлөдө эненин мээрими керек, бирок атадай болгон ишеним керек, ата өзгөчө таяныч болуш керек деп ойлойбуз. Ошондуктан аталар өз ордуларын табышса деп ойлойм. Ошон үчүн жакында кийинки айда мына Кечикпечи ата деген китеп боюнча дагы аталар менен иштейбиз. Андан сырткары дагы мен өткөндө өзүмдүн окуучуларым менен кандай үй бүлө болушат, кийин кандай ата болот, кандай эне болот деген максатта кино тасма көргөнбүз. Ошолор боюнча дагы демек биз эртең үйлөнөм дегенде эле үй бүлө курам дебеш керек. Үй бүлө болуш үчүн, ата болуш үчүн, эне болуш үчүн балдар окуучулук кездерден даяр болуш керек. Себеби алар эртеңки күнү кандай эне болот, кандай ата болот, ошондуктан булар өздөрүн даярдаш керек. Ошол кино тасма боюнча дагы балдар менен аңгемелешип, келечекте кандай эне болгулары келет, кандай ата болгулары келет, ошол жөнүндө дагы баарлашканбыз. Сиздин кесиптик ишиңиздеги унутулуус окуя? Менин мугалимдик тажрыйбамда көптөгөн унутулуус окуялар бар. Бирок ошо айрымдары так эсимден кетпейт. Мында 11-класстар жалпы республикалык тестилөөгө даярданып, анан ушундай окуучуларым доскага эсептерди чыгарышып күтүп турат эле. Мен бош убактымда чакырышып, анан келсем доскадагы эсептердин баарын жакшы чыгарышыптыр. Анан баарын туура деп текшерип, анализдеп, эме кылса анан баары тең жакшы туура чыгаргандары кубанышып, анан мени кучактап, бетимен өөп, анан көздөрүнөн жаш чыгып кетип атпайбы. Анан ушундай мен ошондо аябай сүйүнүп, мен да көзүмөн жаш чыгып кетти. Себеби балдар ошо өздөрүнүн эмгектери кайтып, ошо туура болгондоруна сүйүнүп, кучактап, бетимен өөбөгендери, демек бул баланын сүйүнүчү менин да сүйүнүчүм болгон да. Ошо кыздарымды эстегенде аябай сүйүнүп кетем. Ушундай дилгер кыздарым бар эле, ашыкча даярданышып, анан тестте дагы жоопторду балдары жогору болду. Мен кубанам. Ошо мен окуткан балдар менден, менин сабагыман жакшы үлгүлөрдү, жакшы тарбияласа деп ойлойм. Сага эжеден кандай сапаттар жагат жана кайсы сапаттарын өзүбүзгө үлгү катары алсак болот? Мага биздин эжебиздин окуучуга болгон мамилеси жагат. Жалгыз гана бир окуучу деп, окуучуга алган мугалим катары алган мамиле эмес, өзүнүн баласындай көрүп, окуучуга абдан жакшы мамиле жасайт да. Окуучунун психологиясын түшүнөт, окуучунун өзүнүн көйгөйлөрүн түшүнөт, абдан түшүнүктүү десем болот. Жана биз эжебизге абдан ишенебиз. Биздин ар дайым түшүнүп, экинчи апабыздай эле болуп калды. Мугалим Өмөрбек Дарахтович, мугалимден көп нерсе көз каранды десек болот. Биринчиден бул сабакка болгон кызыгуу мугалимдин көз каранды деп эсептейм. Эжемдин мага эң биринчиси бул сабакты кызыктуу өткөнгө болгон аракети жагат. Экинчиси бул ар бир окуучу менен индивидуалдуу түрдө иштегенин мен өзүмө сабак катары алсам болот деп ойлойм. Биз эжебиз менен тарбиялык өтө креативдүү өтөбүз. Эжебиз теманы ачууда жалгыз гана бир маалыматка таянбастан
бир нече булактардан, тармактардан маалыматтарды чогултуп, жана аларды салыштыра алып, ошондой эле окуучуга жеткиликтүү формада теманы мындай түшүндүрүп берет. Биздин сабагыбызда ар бир окуучунун ою, сунушу жана сабак болгон чыгармачыл мамилеси бааланат. Жана көп эсе биздин сабагыбыз абдан кызыктуу болгондуктан теманын соңуна жеткенге убактыбыз абдан тар болуп калат. Бирок биз эжебиз жана классыбыз менен бош убактыбызда бул теманы аягына чейин чыгарып, өзүбүздүн жан дүйнөбүздү түркүн маалыматтарга толтурабыз. Байыркы убакта азыркыдай технология өнүгө элек убакта Египетте Фалес Милецкийге ошо египеттиктер жакшы суроо береткен. Ал азыр ошо турган пирамиданын бийиктигин таба аласыңбы деген суроо берсе, Фалес Милецкий эч коркпостон ошо бир кызыктуу жакшы амал менен табат экен. Ал кайсы амал дегенде, ал ошо менин көлөкөм мага барабар деген теорияны пайдаланып экен. Ал күндүз ошо бир таякчаны жерге саят экен дагы, анан ал таякчанын көлөкөсү ошо таякчага барабар болгондо ошо пирамиданын дагы көлөкөсү барабар болот. Ошондо пирамиданын көлөкөсүн эсептеп, пирамиданын узундугун так таап алат экен. Ошол амалы менен ошо фараон Амсести таң калдырат.